Саламатсыздарбы кесиптештер. Бул онлайн тапшырмалар PowerPoint программасынын жардамы аркылуу жазылат жана буга эч кандай интернеттин кереги жок. Мисалы, окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша, класстарына жараша ушундай тапшырмаларды даярдап алсак болот. Бул мисалы светофор. Балдарга кандай кылып беребиз? Эң биринчи ачылганда ушундай светофордун сүрөтү чыгат. Биз ушул светофордун кайсы ломуна алып келип баспайлы, ошол жерден светофордун аткарган кызматы, кайсы жарык кайсы кызматты аткарат деген суроолорго окуучулар менен бирдикте иштесек болот. Мисалы, кызыл жарыгын алып келип бассак, бул жерде токтойбуз деп чыгат. Бул жерде андан кийин сары жашыл түстөр, мисалы жашылды эле биринчи басып койсок болот. Жашыл күйсө өтөбүз, сары күйсө даярданабыз деген сыяктуу тапшырмаларды окуучулар менен бирдикте окуучуларга түшүндүрөдү, ушуну колдонсок болот. Андан кийинки тапшырмабыз окуучуларга мындай карточка түрүндө тапшырмаларды, буну көбүнчө жанагы топтук тапшырмаларды берүүдө же болбосо үй тапшырмаларды суроодо мына ушундай онлайн карточкаларды пайдалансак болот. Окуучу мисалы каалаган карточкасын тандап алат, бир тип тандаса ичинен мына ушундай тапшырма чыгат. Бул жерде азыр табышмактар жазылган. Мунун ичине сиз өзүңүз каалаган тапшырманы жазып койсоңуз болот. Өтүлгөн тема боюнча же бере турган тапшырмаңыз тууралуу. Мисалы үчтү басса, үчтүн ичинен дагы мына ушундай суроо жооптор чыгып турат. Андан кийинки бул тест. Балдарды ушундай онлайн тест аркылуу да иштетсек болот. Дүйнөдөгү эң чоң материк дегенде туура эмес жооптор кызыл жол менен белгиленип калат. Андан кийинки кыргыз тил кыргыз адабиятынан мына ушундай тапшырмаларды берсек болот. Мисалы, сүрөттөн кимди көрүп жатасыңар? Бул каармандын аты ким? Кайсы чыгармада? Деген сыяктуу суроолорду берсек, балдардан атын тапса, мына ушинтип сүрөткө бассак, ар бир каармандын аты келип чыгат. Бул шаблондордун баардыгы сиздер электрондук түрдө заказ берсеңиздер болот. Баардык сабакка мына ушундай кылып жасап беребиз. Суроолор боюнча профилдеги WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот.